3 bölмөлүү үйгө ээ болгон Зарина Токтоолованын 5 баласы бар. Өзү 2-топтогу окумайып. Каарманыбыз буга чейин жеңил өнөр жай тармагында эмгектенип батирде жашап келген. 7 ай мурун ушул үй тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, талап кылынган документтерди чогултуп берген. Эми колуна үйдүн ачкычын алып отурган чагы. Буюрса, цех да бар экен, магазиндери бар экен, кондитерский цехти ачышат экен, буюрса. ФАП бар экен, эми балдарыбыз алыс жакка барбай эле, эми ушакка дарылантабыз деп сүйүнүп атам. Мен кичүү балам ооруча. Ошого сүйүнүп атам да, жакын депчи. Бирден болсо ушакка алып барабыз. Жумушта берилип атат буюрса. Социалдык шаарчадан жалпысынан 100 үй бүлөгө турак жайдын ачкычы тапшырылды. Анда бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Батирлер керектүү эмерек менен жабдылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн районубузда абдан бир чоң байрам, салтанат. Себеби биздин республика боюнча адамдардан, анын ичинен биздин район территориясынан болуп отуруп, жалпы 100 үй тапшырып атат. Бул дагы Кара Кыргыз автономдук областыбыздын 100 жылдыгына шайкеш келип атканы абдан кубандырат. Кечээ күнү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү ушул шейхти Махаммад Алфаяны кабыл алып, буга да ыраазычылык билгизди. Демек, биздин мамлекетибиз башчысы, өлкө башчысы башка мамлекеттер менен тыгыз ынтымактуу күчөткөнүнүн айынан ушундай чоң иштер жаралып атат. Социалдык шаарчанын ичинде тигүү цехи, жаштардын руханий жана адеп ахлактык өнүгүшү үчүн мечит жана футбол талаасы да курулган. Айта кетсек, Ас-Сафа Борбору коомдук бирикмеси тарабынан 2015 жылдан бери жалпы республиканын аймагында 991 турак жай курулуп, пайдаланууга берилди. Бүгүн Чүй жергесине Кувейт өлкөсүнөн 60 өкүл келип, турмуштун бир аз сыноосундагы апалар менен жолугуп, алардын кубанычы менен тең бөлүшүп турганыбызга өтө кубанычтамын. Биздин мамлекеттер аралык кызматташтыгыбыз жыл сайын артып турганы кубандырат. Жараткан адам баласынын жашоосун такыр эле татаалдатпай, бири-бирине көмөк кылууга үндөгөн. Шүгүр, Кувейттин колунда бар адамдары биздин коомдун идеясын четке какпай, мына бүгүн сиздер күбө болуп аткан кайрымдуулук иштер болуп атат. Бардыгыбыздын ниет пейилибиз, бир туугандык сезимибиз бекемделип, мындан дагы тыгыз байланышты болобуз деп терең ишенем. هذه القرية من ضمن القرى التي أنشأناها داخل هذه الجمهورية. Азыркы учурда бирикме тарабынан курулуп жаткан ушундай дагы 2 социалдык шаарчанын курулуш иштери аягына чыгып, жакынкы күндөрдө пайдаланууга берилери пландалууда. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.